Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Азыр ушу көрүп атасыздар, Кытай ушундай мультик тартышыптыр да. Алар деген Seedance деген системаны колдонуп, ушул мультиктин жардамы менен булар бага АКШга алардын кибернетикалык армиясы кантип кол саларын кичине фантазия кылып коюшту да. Видеодо көрүп атасыздар, Абрамстарды жардырып атат, демеле ошо АКШ армиясын жеңип атат. Кошумчадагы ракетада орнотуп роботтарына учуп барып туруп ошо АКШнын вертолетторунда бузуп атышат. Албетте бул деген кичине азыр Голливудтун заказы эмес, буну жасалма интеллект жасап атат. Эмесе бул чоң аябай скандал болмок дипломатиялык. Анткени АКШ өзүнүн Голливуд кинолорунда өзүнүн мамлекетин жара берет. Ушинтип Ак үйдүн бир нече жолу талкалады. Падение Белого дома деген Ак үйдүн кулашы деген сөз бир фильмди тартышты эле. Дагы бир нече баягы сынган жебе деген да киносу бар эле, Сломанная стрела. Жана башка ушундай кинолорунда өзүнүн Ак үйүн кечке жардырып эле, ушундай президенттин кечке өлтүрүп эле же жарадар кылып эле же инопланетяндар менен бастырып эле ушинтип Марс чабуул жасап жатат деген кинодо мисалы үчүн ушинтишкен. Бирок алар өзүнүн Ак үйүн талкалашкан да киносунда. Бул Кытай ушуну жасап атат. Албетте Кытай ушуну жасаганын эсебинен анан бул эгерде расмий кандайдыр бир орган жасаса, дипломатиялык скандал, эл аралык сот ошондой нерселерге алып келмек. Бирок Кытайга ал нерсени жасай албайсың, сотко алып келе албайсың. Ошон үчүн мен ойлоп атам, ушу Ирандагы согуш дал ушул видео чыккандан кийин пайда болуп атат. Эми албетте Ирандагы согуш узак убакыттан бери даярдалган, бирок нак Кытайга сокку берип атат. Жана ошо Кытайдын ошол эле роботтарын видеодо көрсөткөн ошо америкалык блогерлер мурунураак ушинтип үйгө там иш жасаганга үйрөткөнгө аракет кылышкан. Булар 15 миң, 30 миң долларда ар кандай модификациялар, 15 миң доллардын тегереги. Бирок ушундай видеолор чыгып аткан. Бирок аны ким азыркы күндө согушта нактак пайдаланылып жаткан жана текшерилген роботтор жасайт десек, украиналыктар экен. Украиналыктардын ошо балдары таланттуу экен, өтө ушундай интеграцияланган роботтор жасашты. Мисалы үчүн бир танкта 6-7 ушундай дөңгөлөк менен гусеница менен робот курчап турат, дрондорду түшүрүп турат ушинтип атайын. Жана өзүлөрү дагы FPV дрондорду опто волокно менен коштолгон атакага жиберип турат жана буталарды согуп турат экен. Ушундай системаларды жасашты украиниктер, жана бул системалар накталай түрдө согушта колдонулуп жатат. Азыр ошол текшерилип жатат. Анан практика иш жүзүндө бүгүнкү күнү бар жана иштеп турган аскердик роботтордун ушундай колдонмолору да. Албетте бүгүнкү күнү жакынкы чыгышта жана АКШда анын өнөктөштөрүндө баары айтып атышат, өтө көп акча кетип атат. 1 миллион 6 миллион турган Patriot ракетасы учуп барып туруп шахетти согуп атат. Шахеттин баасы 20 миң доллар да. Ушул жерден албетте өтө көп акча жоготту араб өлкөлөрү бүгүнкү акыркы 5-6 күндүн ичинде. Украиналыктар болсо буга да амал табышты. Алар шахет герандар менен күндө күрөшүп атышат. Алар ушундай Sting деген дронду жасашыптыр. Sting деген дрон ушундай кичинекей FPV дрондун бир түрү. Жогорку бийиктикке чыгат, анын ылдамдыгы ашат 645 км саатына ушундай ылдамдыгы. Алар ушундай көрүнөт, кадимкидей эле ок сыяктуу, ракета сыяктуу, бирок дрондун пропеллерлери менен коштолгон. Анын сырткары абдан колдогонго ушуну ыңгайлуу FPV менен эле коштолот. Кээ учурда адамдын реакциясы жетпей калат деп ошол жасалма интеллектти да колдонушат. Бул деген ракета сыяктуу ошол бутанын жанына учуп барып туруп жарылат. Арзаныраак түшөт. Албетте 1,5 миң доллардан эң мындай жакшы жогорку деңгээлде иштеген версиялары 5 миң, 10 миң доллардын тегерегинде. Эми 10 миң долларлык дрон 20 миң долларлык шакетти түшүрүлсө, бул албетте арзаныраак чыгат да. Ушундай Шу героиндарды ушундай дрондор менен түшүрө башташты. Sting деген жана жалпысынан эгерде чоңдугун карасаңар аябай эле кичинекей, бир колго батат. Муну бир эле расчет оноону ташый алат жана ар кайсы жерден ата алат. Сырткары бул жасалма интеллект менен коштолгондон кийин ошол дронго чейин учуп барат, автоматтык түрдө жарылат. Же болбосо эгерде кааласаңар ушуну башкарса болот да. Ушундай дрондордун, роботтордун жаңылыктары болуп атат бүгүнкү күнү. Ошондуктан ошого көңүл буруш керек дейм. Биздин коргоо министрлигибиз жана ошо аскер түзүмдөрүбүз биз деген ушундай да үйрөнүшүбүз керек. Көрүп атасыңар, кымбат ракеталар Советтердики, Кытайдын ПВОсу дагы иштебей калды. PQ жанакы S-300ге окшогон S-300, S-400 да иштебей калды. Иранда жакшы иштеп алышкан жок. Бирок Ирандын дрондору
арзан болгондуктан ошол Ирандын дрондорун эч ким токтото алган жок. Ошон үчүн аны токтотуш үчүн ушу азыр Украинадан ушуну өндүрүп сатып алганга сүйлөшүүлөрдү АКШ жана кээ бир маалыматтар боюнча Сауд Арабиясы же Бириккен Араб Эмираттары сүйлөшүүлөр баштап атышат. Ушундай дронду жасап саткыла деп. Аны өндүрүш өтө арзан, ал жөнөкөй, бирок албетте ичиндеги начинкасы оңой эмес. Аны атайын программалар, ада жасалган программалар, ошон үчүн аны колго алуу бүгүнкү күнү эле баалуу ушундай нерселерде болот жатат да. Эми кошумча дагы айтып кетерим. Ошо бир видеону эртең талкуулагым келет. Бул деген Азербайжандын Нахчывань учак авиабазасына, аэропортуна 2 дрон түштү. Бирөөсү кыйгачтан түштү, бирөөсү аэропортко түштү. Жаралар адамдар болду. Аны албетте Алиев буга аябай катуу сөз сүйлөдү. Менин оюм боюнча бул деген ошо балким чын эле ирандык тарап атса керек. Стамбулга да учуп барды ракета, бирок ракетаны НАТОнун ПВОсу жалпысынан Түркиянын аба коргонуу күчтөрү аны уруп түшүрдү. Аны Аббас Аракчини Хакан Фидан чакырды. Алиев дагы ага Иранга сөздөрдү жөнөттү. Ошо тышкы иштер министрлиги Азербайжандыкында сүйлөшүштү. Ошо Аббас Аракчи менен эми Аббас Аракчинин ордуна башка бир өкүлү айтып атат, жок, бул биз эмеспиз дейт. Биз ага тиешебиз жок дейт, аны аткан эмеспиз дейт. Аны азыр да ошо теориялар көп болуп атат. Айтып атышат, демек буну балким провокация, мындай чагымчылдык кылыш үчүн жана ошол Түркия менен Азербайжанды Иранга каршы кайчылаштырыш үчүн жана согушка киргизиш үчүн ушуну бирөө кылдыбы деп ойлор кете баштады. Бирок мен ойлойм, Азербайжанга кандайдыр бир бул чоң пайда алып келмекчи. Анткени чоң Азербайжан дегенде долбоор бар. Ал долбоор боюнча 30% же 40% ошо Ирандын жергеси Азербайжанга өтүп калышы ыктымал. Ал тарапта жашаган азербайжандыктардын саны Азербайжандын өзүндөгү азербайжандыктардын санынан кескин чоң. Ошон үчүн ал аймак Азербайжан карамагына кирсе, анда Алиев президенттин дагы ошо чоң сынак болот да, чоң ошондой территорияга кайра бийлигин үстөмдүгүн жайылтуу боюнча. Бирок кантсе да чоң Азербайжан дегенде долбоор болушу ыктымал да. Ошол туугандар кандай деп ойлойсуздар? Бизге ошо Кытайдын роботтору да керек окшойт, жер менен жүргөн. Бирок алар азырынча мультик тартып атышат, мындай согуштан сыноолор боло элек, эмки жылда сыноо болгон атат деп айтып жатышат. Ал эми бүгүнкү күнү согуш майданынан нак сыноону өтүп аткан ошо украиндик дрондорго да өтө кызыгуу менен караш керек. Жана өзүбүздүн чыгарган, өндүргөн дрондорду ошо страйкбол оюндарына колдонуп биринчи биздин федерацияга келип биз менен аларды сынап, анан кийин балким ошо согуш болуп аткан жерге сатып, сынап, тестирлеп, мындай текшерип, кайра акылына чейин, майын чыгарганга чейин акылына жеткирүүбү, ушундай бир нерселер келип болуп жатат биздин мамлекетке. Албетте биз кызыгышыбыз керек, биз деген ушундай нерселерге тыңшап, карап, аңдып, өзүздөштүрүшүбүз керек да. Анда сиздер менен Искендер Шашиев болду, экономист, саясаттануучу кесипкөй. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.